Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musulmon туғандарым, мекендештерим, амансыздарбы? Аллахтан ардайым жакшылыгы болсун бизге. Бүгүн 14 апрель 2024 жыл. Өтө кубанычтамын мен бүгүн. Өтө кубанып турган учурум. Себебин айтып кетейин. Ошол Израилге кол салып, Иран биртугандарыбыз, Палестина биртугандарыбызга колдоо көрсөтүп келатат. Бүгүн түнү баштаган экен согушту. Бул жерде согуш үчүн сүйүнүп аткан жерибиз жок болгону Палестина биртугандарыбызга жардам берип атканы үчүн мен аябай чындыгында кубанычтамын. Биз бул жактан жардам бере албасак дагы биз гуманитардык акча жагынан, тамак-аш, кийим-кечек жагынан жардам берип атат кыргыз мамлекетибиз. Биздин падышаларыбызга мен ыраазымын чындыгында. Ошону кайсы учур болбосун, кандай учур болсо дагы ошондой бир кайсы мамлекет бир аз байгандай бир муктажга зар болуп аткан болсо ушул учурларда биздин мамлекет падышабыз ар дайым ушу колдоо көрсөтүп келатат. Ошондой колдоо көрсөткөндөрүн эч качан токтотпосун. Чындыгында ушул баягы Израиль мамлекети жөөттөрдүн бүгүн запкы жеп аткандарын көрүп мен аябай кубандым чындыгында. Бул мусулмандык бир сыпатыбыз чындыгындачы. Биз да дуа кылалы, биздин Палестина биртугандарыбыз, мусулман биртугандарыбызга ар дайым Алла Таалам күч кубат берсин. Калгандарына, түшүнбөгөн инсандарга өзү хидият берсин Алла Таалам. Бул видеону чындыгында кубанычымды бөлүшүп атам ушу мусулман биртугандарым менен. Ушул максатта кубаныч максатында мен чыгарып атам ушул видеону. Баарыбыз дуада бололу туугандар. Эч качан жамандык болбосун, бирок мусулман биртугандарыбыздын кор болуп атканын көрүп мен ичим ушуну сыздап келаткан эле. Бүгүн ошол күнүм дагы келди. Аллах биздин дуабызды кабыл кылыптыр. Израиль мамлекетине кайра ушундай чабуул жасалды. Алар дагы көрсүн. Мусулмандар кандай запкы жеп аткан болсо, кандай азап чегип аткан болсо, Рамазан айы күндөрү ачка калган жаш балдар болду. Ата-энесинен айырылган жаш балдар болду. Ага карабастан аял кишилер бул жаш балдар эле деген ошондой бир түшүнүк жок еврейлерде. Ошого кара азаптап, буларды өлтүрүп атты. Канчалаган адамдар өлүп кетишти, күнөөсүз инсандар. Эми Израилде татып көрсүн ошо даамын, өлүмдүн даамын, азаптын даамын, согуштун даамын ошолорда татып көрсүн. Мусулман биртугандарым, кыргыз элим, келиңиздер, дуа кылалы. 5 мүнөт убактыңызды ажыратыңыздар. Палестина биртугандары үчүн, Иран биртугандары үчүн дуа кылыңыздар туугандар. Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Мен бул жерде эч кандай башка жак үгүт деген сөз жок. Мен кубанычымды билдиргим келди. Аллах ыраазы болсун. Биздин падышаларыбыздан, биздин мамлекет башчыларыбыздан, амирлерибизден Аллах ыраазы болсун. Ар дайым ушул көмөгүн көрсөтүп келген, ушул күнгө чейин дагы да көмөктү үзбөгөнгө аракет кылайлы туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.